Алыскы Ат Баш районунун Арпа жайлоосуна сапардабыз. Торгарт жолу менен зуулдап, Ташрабат бурулушунан кайрылбастан түз өтүп бат эле барар жерибизге жетип калдык. Тоонун бийиктигине чейинки жолдоруна автоунаа менен барууга мүмкүнчүлүк бар экен. Ошентип Чырмаш коктусуна да келдик. Мына сиздер көрүп турган бул Арпа жайлоосунун Чырмаш деген жери. Бул жер деңиз деңгээлинен 4000 метр бийиктикке чейин жайгашкан жер. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай, алыста топоздор жүрөт. Бул топоздор дал ушул бийиктикте оттоп, бийиктикте азыктанышат. Мына ошондуктан азыр биз топоздор тууралуу сиздерге кененирээк баяндап беребиз. Биз барганча мындан да бийигирээк жакта оттоп жүргөн топоздорду ылдый жакка айдап келишти. Аларды да тосуп алдык. Мына бул мен турган жер Арпа жайлоосунун Чырмаш коктусу. Бул жер деңиз деңгээлинен 3500 метр бийиктикте жайгашкан. Аркамдагы топоздор дал ушул бийик тоодо оттошот жана сапаттуу, күчтүү чөп менен азыктанышат. Андыктан бул мал асыл тукум болуп эсептелет. Аба ырайынын катаал шартын оңой көтөргөндүктөн топоздор бийик тоону байырлашат. Алардын турмушубузда пайдалуулугун жана алар тууралуу кызыктарды көпчүлүк билсе керек. Бийик коктуда кышкысын 50 градус суукка чыдаса, жайында не бир сонун өсүмдүктөрдүн түрүн жеп кубат топтошот. Тоо канчалык бийик болсо, ал жердин чөбү ошончолук кыска жана маңыздуу келет. Дал мына ушул Арпа жайлоосу топоздорго ошондой жайлуу жер. Арпа деп аталып калганынын себеби да чөбүнүн арпа сыяктуу дандуу, тоюттуу болгондугунан. Уникалдуу жаныбар деп койсо болот да. Уникалдуулугу эмнеден? Биринчиден бул аябай бийик тоолуу жерлер жайлайт да. Ошол жерде жүргөн жаныбар ылдый ысыкка көп чыдай албайт. Ысыктан жүдөп кетет да. Тоонун башында жүрөт. Тоонун башында чөптү жейт, таза чөптөрдү, даар чөптөрдү жейт. Мына бул топоздор жарым жапайы мал болгондуктан жанына барсаң дагы качат экен, жолутпойт экен да. Ошондуктан мен жанына бара албай жатам азыр. Ат Баш районунун Кара Суу айылынын тургуну Кайырбек Абдылдаев көп жылдардан бери бул асыл тукум мал топоздор менен алектенет. Топоздор менен алектене баштаганыбызды тиги союз тарагандан баштап эле атабыз ушу топозду көбөйтөлү деп айтып калды. Топозду көбөйтөлү, топоз. Ошондон улам эле ошондон үлүшкө келген топоздорду алып калдык, ошондон көбөйттүк. Үлүшкө алганда асыл эле топоз тийген, ошону элдер баягы топоз бага албай эле көп киши союп алды. Сатчулар сатып ийди, ошо саткандарын алып калдык. Өзүбүздө кичине бар эле, ошолордун башын сактап, ошону көбөйткөнгө аракет кылып, ушу көбөйттүк да. Башында бир 10 эле топоз бар болчу. 10 топозду ушу арпага келип жайлачубуз, арпаны Чырмаш деп коет түзүнө. Койдой кайтарып, саап, ошентип бакчубуз да. Анан бул жүргөн жерин унутпаган мал экен. Ошо Аксайга кача берчү. Күндүз түнү кечинде байлап, күндүзгүсүн агытып коюп, карап, ошентип кайтарып бактык да. Биринчи Ташрабат деген жерде асыраак кезде ошоктон эме кылчубуз. Андан кийин көбөйгөндө бияка келдик арпага. Арпа келип Чырмашка алып келип, ушакка сарай салып, ушакка кыштайт да. Кыштайт, кышында анан кыш кар аябай түшүп баштаганда кайта Ташрабатка түшүп кетебиз. Бул асыл тукум малдан экологиялык жактан таза продукция алынат. Топоз чарбасы калдыксыз тармак. Анын эти, сүтү, майы, баалуу тамак аш азыктары. Дүйнөнүн аз сандаган өлкөлөрү гана бул сыяктуу кайталангыс жана рентабелдүү малды өстүрүү үчүн кыйла ыңгайлуу жаратылыш шартына ээ. Андыктан бул мүмкүнчүлүк менен мал чарбасында аз гана адамдар алектенгени өкүнүчтүү көрүнүш. Ата бабаларыбыз топоз баккан тозбойт, этин жеген арбайт деп бекеринен айтышкан эмес. Топоздун эти уйдукуна караганда неме болот да, жеңил болот, сиңимдүү болот, майында холестерин аз болот, пайдалуу болот да. Башка малдарга карап буга химиялык тиги неме вакциналар сайылбайт основнончу. Көп деле оорубайт, ошого байланыш көп сайылбайт да. Ооруйт, бирок өтүп кетет да. Шарп болот. Алар өтүп кетет, көтөрөт. Бул топоз аябай неме бекем жандык да.
орнуна көтөрөт. Аябай эле ооруп калса бул өлөт. Оңой менен уйдай болуп же башка малдарда ооруп айыгып жүрө бербейт да. Бул бир ооруганда аябай катуу ооруп өлүп калбаса, жыгылып калбаса оңой менен ооруган моюн бербеген жандык да. Топостун териси мындай сатууга жолго коюлган эмес да, биз албайт деле. Ошо сойгон жерде эле калат, иштетилбейт деле. Кайышка кичине алып иштетишет, бирок аласы эле да. Бирок мындай топостун жүнүн терисин албайт деле да. Топоздор кол карап, колдон чөп жебегендиктен аларды жайкысын тоонун арасынан жоголсо табуу жана кышкысын карышкы күч болуп турган убакта коргоо кыйын дейт мал ээси. Деги эле аны багуу оңой эместигин билдирет. Топозду багуу кыйын эле иш эми. Ил бою мал, ил бою жумушту жасаш кыйын да, оңой жумуш болбойт да. Анан тиги элдер кээ бирөөлөр ойлошу мүмкүн, топосту мындай агытып коюп эле, айдап ийип эле багылат деп, андай эмес да. Топозду как положено башка малдардай эле жайкысын 3 күндө бирден же 2 күндө бирден карабасаң булар эле жоголот. Булар аябай басанак мал болот, бир кеткенде аябай кетет. Качкан жерине бир күндө качып барган жерине айдап келсең 2 күндө айдап келесиң да. Өзү кетсе жакшы кетет да. Анан кышкысын болсо мамалаган өзүнчө бөлүп аласың, бөлүп албасаң карышкы жеп коет, эчтеке калтырбайт. Мамалаган бөлгөндөн кийин карышкы аябай күч болуп кеткен, чоңдорун жей баштайт да. Чоңдорун жей баштаган камаганга туура келет. Анда камайсың. Камап, койдой эле кайтарып, күндүз кайтарып, кечкисин камап. Ошондо деле күндүз кол салып, чоңдорунан бери жебейт да. Карышкы жебейт. Азыркы кезде топоздун этин гана пайдаланууну көздөп, согумга союп, азчылык этин жеп жатышат. Ал эми анын сүтү жана сүттөн өндүрүлгөн азыктары, каймак, май жана сүт өндүрүмдөрү өзүнчө бир тамак аштын нукурасы болуп эсептелет. Бирок мен топозду саагандарын көргөн жокмун. Андыктан аны сиздерге айтып бере албай калдым. Бул топоздун сүтү азыр саалбай калды. Илгери аз кетсе саачубуз, ал көп болуп деле муну сааган деле киши жок. Бирок сүтү аябай калориялуу келет да. Мамалагы кичинекей бул эле туулат. Анан бат эле сүтүн эмгенден кийин бат эле чоңоюп кетет да. Сүтү аябай майлуу болот. Сүттү топостон ашып кетсе 1 литр сүт чыкса керек. Өмүрүбүз сапаттуу азыктанууга жана саламаттыгыбызды сактоого байланышкан. Андыктан бул малдын тукумунун эти, сүтү 62 ооруга дары экендиги айтылат. Бир топоздун салмагы 300 килограммга чейин болот. Эти башка малдыкына караганда узакка сакталса дагы андагы пайдалуу заттар жоголбойт. Аны согумга сойсо белок, арбын жана аны жегенде көпкө чейин курсак ачпай жүрөт. Топоздун пайдалуулугу тууралуу сиз билгенден да биле элегиңиз дагы көп. Дал ушул саатта мына мен келген убакта топоздор тоюп, жуушап жаткан кез экен. Бул мал өзү ток бейилдүү жана тентек эмес. Тойсо деле башка жактарга чуркап же болбосо кыдырып ушундай мал эмес экен. Мына өзүңүз көргөндөй жуушап жатышат азыр. Чырмаш коктусунда жашаган малчыларга да кайрыла келдик. Бул жерде боз үйдө жашаганга караганда тээ илгертен калган мындай вагонеткаларда жашаган ыңгайлуу. Же болбосо туруктуу конуш болсо чакан үй салып алган оң. Анткени өрөөндө жайкысын катуу шамал, жаан чачын болуп, чатырларда, боз үйлөрдө туруштук бере албайт экен. Жашоочулар бир эле учурда арпада 4 мезгилди тең көрсөң болот дешти. Катаал шарттарда мал артындагы үй бүлөлөр турмуштун айынан бул жерде. Мына жайлоонун турмушу, вагонетка. Мына вагонетканын ичине киреличи. Кандайсыңар кыздар, саламатсыңарбы? Саламатчылык. Атың ким сенин? Хадича. А сеникичи? Лариса. Лариса, Лариса. Апаң атаң жокпу үйдө? Мамамдар сууга кетишкен. Мамаң сууга кетти. Сенчи эмне кылып аттың эле азыр? Мен үй жыйнап аткам. Мына бул жакта дайыма суук болуп тургандыктан ушундай мештерди жагышат. Азыр дагы жагылуу, Хадича?
азырда жагып коюшуптур, жылуу экен үй мына. Үйдү Хадича жыйнаптыр, жакшынакай кылып мына. Жыйнабы, шыпырып бүттүң Хадича? Шыпырып атканыңды көрдүм да, келатканда. Бул жер болсо, экинчи уктоочу бөлмөң бар бул. Мына уктоочу бөлмө. Бул эми жайында гана жайлоодо ушундай болуп мал үчүн келишет. Өзүңүздөр көргөндөй. Хадича, өзүң канчанчы класста окуйсуң? Мен 3-кө кирем. Ушуну айтып берчи, ушу эмне буякка качан келдиңер? Биз 9-июнда келгенбиз. Мал багабыз. Кой уйларды багабыз. Жайлоо жагабы сага же айыл жагабы? Жайлоо экөө тең жагат. Эмнеси менен жагат? Анткени биякта таза аба, коз жагат, ошондуктан жагат. Үйдөгү кыздар менен учурашканча сууга кеткен апасы жана уулу да келип калышты. Алар сууну алыскы тоо артындагы булактан алып ичишет экен. Ким келди? Суу алып келдиби? Уларбек. Уларбек келди. Сууну алыстан алып келесиңер, Уларбек? Булактан алып келесиң, тоонун артынан. Ай, сен анан тоонун артына чейин эшек менен бардың бе? Анан кыйынчылык болгон жокпу же дайыма күнүгө эле алып келесиңби сууну? Күнүгө алып келебиз. Кой тосом. Анан койду санап атканда четтерин тосом, суу алып келем. Ошонун баарын каным. Эмеде, 40та. Мындай эле антар эле түшүп каласызбы? 40 литр кайсы булактан алып келдиңерби? Бул булак демеде. Могу суу, шор суу болот. Ар жакта таза булак бар, ошону алып келишет да сууну. Таза суу да бул, шор жок. Иче турган тунук суу кадимкидей, таза суу нар жактан алып келишет да. Бул жактын суусу болсо ичкенге болбойт, туздуу да. Кара Суу айылынын тургуну Жылдыз Бейшекеева жайлоого бир топ айылдаштардын малын айдап чыгып, кайтарып жаткандыктарын айтат. Жолдошу айылга чөп чабык үчүн кеткен. Окуу башталганча балдары менен бул жерде болушат. Суук болгондо суук эле болот. Кээде күн ысыганда ысык эле болот. Барганда шамал аябай болот да биякта деген. Бос үйдө эле учуруп кетиши эле мүмкүн. Караганда бос үйгө караганда вагон жакшы да. Бизге машина каттап турат постоянно, 6-демаш күнү постоянно каттап турат. Машина чыкпаса ошо менен кетип калабыз. Кээде жолго чыгып, ат менен жолго чыгып, КамАЗ тосуп алып кетип калабыз. Срочно жумуштар болуп калса. Айылга деле көп деле түшпөйбүз. Жумуштар болгондо түшөбүз да. Тиги телефон бул жакта тартпайт экен да, Телефон тартпайт. Бияктан мояк жакта Чирдөө деген бар, ошол жакка барып, же буяк жакка барса, эмеге тоопого чыгып анан телефон тартат да. Атап бияктан телефон тартпайт. Мына бул жайлоодогу союлган козулардын териси экен. Терилер жана жүн арзан болуп иштетилбей калгандыктан мына ушундай жерде жатат. Эч кандай эч жака өткөрүшпөйт экен. Мына силер көргөндөй ак жүндөрдү көрүп атасыздар мына. Койлорду кыркып туруп, ушул кыркылган жерде эле калыптыр да жүнчү өзү. Неге мындай болуп калды? Баа жок да, баа жок. Жүнгө баа жок. Мурун алынчу, азыр алынбайт. Бул ак жүндөрдү дагы бирдемеге жаратайын деп бөлүп койсо керек. Кара жүндөрдү такыр эле өрттөйбүз да. Өрттөп, ыргытып. Мен мисалы үчүн койду кыркканда кара жүндөрдү өрттөп эле салдык. Эчтеке жарабайт, албайт. Мисалы кара жүндөрдү кара шырдак кийиз жасагандар алса болобу, ошолорго өткөрбөйсүңөрбү дейм да. Алса болот, бирок алар деле көп да жүн. Анын баарын иштете албайт, аябай көп да жүн. Алса бир канча бир киченесин алып туруш керек. Негизи койлор көбүрөөгү кара болобу бул жакта же ак болот? Койлордун көбү немеде? Ак жүндүү, Кара жүндүү да, кара жүндүү, кылчык жүндүү да. Ошон үчүн кыл жүн болот да, анан алынбайт, эчтеке жарабайт да.
Азыр момунда уяң жүндүү кой деген жок, азайып атат да, мындай өсүп неметпей калышкан. Элдин баары эле неме кылып салган, койдун баарын эле. Меринос коюнуку балким же уяң жүндүү деп эле. Ошо меринос уяң жүндүү. Мындай жок да, жок болуп атат. Аз бул. Мунун деле баасы бир жылы болот, бир жылы болбойт. Быйыл жок окшойт, чото бияка ийип койгонуна карагандачы. Кошунаңдын сарайы бул ошондо. Андан ары жолубузду улай өз малы үчүн бул жайлоого чыккан үй бүлөгө туш болдук. Кожойке кыздарынын ден соолугунан улам бээ байлап кымыз жасап калгандыктарын билдирди. Үйүр жылкыны кармап 3 саатта бир саап турушат экен. Жылкылар да ага ыңгайлашып, ээлерин алыстан тааныйт. Ар жыл сайын бул жерге келгендиктен шарттарын түзүп алышкан. Жайында экологиялык накта мал өнүмдөрү менен азыктанышып, сүттү иштетишип, анын продукцияларын кышкыга камдашат. Бээнин сүтүнөн да кымыз чаптап алышат экен. Ошентип жайлоонун жагдайына күбө болуп, керемет жаратылышыбызга суктанып, нукура азыктарды өндүрүү жана алар менен азыктануу алда канча ден соолугубузга таасири күч экенин айта, алыскы ат башынын арпа жайлоосуна болгон сапарыбыз аяктады. Клара Кудайбергенова, Кыргызстан, Ат башы району, арпа жайлоосу.